Assalamu алейкум туғандар. Біз бүгін Араван районының Чегабат айылындабыз. Мына ушул жерге ишкер Турсунбай деген энебиз мына ушул жерди бак кылганда. Ошол киши бак кылып жатканда бул ушул акимчилик дагы каршы чыкты. Ушул айыл чарба рубары деле каршы чыкты. Аны аз келгенси мына жергиликтүү эл каршы чыкты. Бардыгы ызылдады. Айтты, Турсунбай бул жердин бардыгын не сатып туруп, ушундай чекке бөлүп берет экен. Анан Турсунбай ушул жерлердин бардыгын не баягындай кылып туруп бир иплас иштерди жасай турган бирдеме кылат экен деп ошентип предположение кылышып каршы чыкты эле. Бирок ага карабастан Турсунбай аракет кылды. Мына артымда турган бакты көргүлө. Ушундай бактардан где-то bir 30 гектардай жерди өздөштүрүптүр да. Мына азыр бактарды көрүңүздөр. Мына сонун болуп түшүмгө кирип калыптыр, өрүктөрү. Түшүмгө кирип калып, мына баягы бекеринен айтпайт экен да, убакыт бар жокту өз калыбына коет деп. Азыр болсо мына ушул Турсунбайдын менетин бардык эл түшүнүп атат. Бул ушундай кылайын деген экен деп. Мына азыр эми Турсунбайга дагы бул жактан жерлер берилген. Мына ошол жерлерди азыр эми жергиликтүү ошол бийлик өзү суранып атат. Турсунбай мынакты бак кылып бер, тиякты бак кылып бер деп. Бирок ошол маалда ишкердин бардык өзүнүн бизнестерин, Россиядагы бизнестерин токтотуп коюп, ушул жерге келип бир чоң бир комплекс жасап, ушул элдердин эс алуусуна, мына ушул элдерге жумуш орундарын түзөм деп аракет кылды эле. Ошо маалда тоскоол болуп коюшту эле. Азыр мына эми бош турат да ушул жерлер. Мына жасалган эле ишти көрүп атабыз биз. Мына колдун учу тийген эле иште. Болбосо буга деген уруксат бергенде бул жерде эмнелер гана болмок да. Сонун жумуштар болмок. Эми моякты карап көргүлө. Мына эми Турсунбайдын жеринде эле буякта гектарлап, 1000 гектарлап, 10.000 гектарлап жерлер жатат. Мына ушул талашкан баягы тарап бирөөсү дагы ошону келип не ушундай Турсунбайдын жасаган ишинин бир бысын жасай албай отурушат да. Бысын бир демесин жасай албай, мынакта канча миллиондогон гектар жерлер жатат. Буякта канча миллиондогон гектар жерлер жатат. Именно ушул жерди талашкан да. Мына ошол ишкерди кайрадан ошол район администрациясы кайрадан чакырып келип, өзүнүн мындай адашканын айтып, кечирип коюңуз эми Турсунбай, ишкер, сизде инвесторду биз кайдан тапмак элек, келиңиз мояктарды дагы жашылдандырыңыз деп, ошону кайра чакырыш керек. Мына мен жөн эле бүгүн ушул бизден көчөт алган азаматтар чакырып, өрүгүбүз бышып калды эле, Абдулла аке, келип ооз тийип кетиңиз, көрүп кетиңиз дегенден келип, анан ушул Чегабаттагы бакты дагы бир көрүп коеюн десем, эми укмуш да. Азыр бул өрүк бакты көрүп атабыз. Буякта болсо кокон гилес бак бар экен, тиякта болсо бие алма бак бар экен. Азыр ошол жакка өтөбүз. Жүрүңүздөр.